Кутмандуу күнүңүздөр менен 14 апрелге алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда дагы 11 адамдан коронавирус аныкталды. 2020 жылдын 14 апрелине карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган 11 жаңы учур катталды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Жаңы аныкталган жагдайлардын ичинен Бишкекте 8, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 жарандан коронавирус аныкталды. Жаңы учурлардын ичинен 6 аял, 5 эркек, жалпысынан Кыргызстанда учурда 430 адамда коронавирус катталды. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 71 адам айыкты. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 430га жетти. Анын ичинен 71 адам толугу менен айыкты. Өткөн сутка ичинде буга чейин COVID-19 диагнозу тастыкталган 4 бейтап айыгып, Жалал Абад облусундагы Ала Бука аймактык ооруканасынан чыгарылды. Чыгып жатканда кайрадан жасалган анализдери терс деп көрсөткөн. Жалпы өлкө боюнча коронавирустан айыккан 71 бейтап ооруканадан чыгарылды деп билдирди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев. Коронавирус жуктургандардын саны 2 миллионго чукулдады. Дүйнө жүзү боюнча COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 1.900.000 ашты. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Пневмонияны козгоочу бул дарттан каза тапкандардын саны 118.000 ашты. Ал эми бул илдеттен айыгып кеткендердин саны 300.000 ашык. Вирустун жайылуусу жана өлүмдүн көп катталуусу боюнча учурда АКШ тизменин сап башында. Андан соң Испания турат. Бирок акыркы 2 суткада Испанияда өлүм катталган учурлар кыскара баштаганы айтылууда. 3-чү тизмеде Италия. Ошондой эле Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус тарабаган өлкөлөрдүн тизмесин дагы жарыялады. Алардын арасында Борбор Азиядан Тажикстан жана Түркмөнстан бар. Кыргызстанда 365 гана жасалма дем алдыруучу аппарат бар. Кыргызстандагы ооруканаларда жалпысынан өпкөнү жасалма дем алдыруучу 649 аппарат бар. Анын 365 гана иштесе, калган иштебейт. Бул тууралуу бүгүн 14 апрелде парламенттеги жыйында саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Жасалма дем алдыруучу аппараттардын 75 даанасы такыр жарактан чыккан. Мындан улам министрлик учурда дагы 100 чакты дем алдыруучу аппаратты чет өлкөдөн сатып алуу боюнча иштерди аткарып жатканы айтылды. Ал эми кайрымдуулук фонддор тарабынан 4 жасалма дем алдыруучу аппарат алынып, алар Бишкек шаарындагы, Баткен облусундагы, Токмок жана Жалал Абад шаарларындагы инфекциялык стационарларга берилди. Бүгүнкү күндө республика боюнча коронавируска кабылгандарды кабыл алуучу 13 стационар бар.